Киренге чаксаң өрттөнүп кетчү деп алган. Былтыр ошондой болгон. Айтып атпайсыз, булар менен бир турбайсыз. Бирөөнүн номерин бирөөгө бергенге акым жок да. Ушуну тазалап, ушуну реклама сыяктуу көрсөтүп коюшат да. Биз бермедик койчубуз керек болот. Анан кийин эски турба кирип калды, мурдун 4 миллион сом акча. Эл силерди чакырдык элек. Алар болсо мындайча айтканда блокпост кылдуу, эмне түшүнбөй калдык биз. 53 миллион сом. 53 миллион сом элестеп жатасызбы? Мына ушул каражат сарпталган Токтогул районундагы Мазар суу айылынын каналындагы бүгүнкү күндөгү абал. Бул дагы да болсо ишке бериле элек, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай бериле элек жатып жарактан чыккан. Дерлик 15 жылдан бери Мазар суу айылынын тургундары каккылабаган, эшиги кайрылбаган, жери калбаган. Бул каналга кеткен каражаттар сапатсыз бүтүрүлгөн, аткарылган жумуштардын ким жооп берет жана дагы качан бул канал ишке кирет дагы эле бүдөмүк бойдон калууда. Мазар суу айылында сугат жерлерин сугаруу үчүн курулган Чолпон ата 2 каналы жана Чолпон ата насостук станциясы 2005 жылы курулуп баштаган. Насостук станция үчүн 29 миллион, ал эми Чолпон ата 2 каналы 23 миллион сомго бүткөрүлмөк. Бөлүнгөн каражаттар смета боюнча ишти аткарган фирмаларга которулуп берилген. Бирок 15 жылдан бери жергиликтүү эл уйдан жок же уй байлаган жиптен жок суу көйгөйүн тартып келишет. Эл байкуш барбаган жери, какпаган иши калган жок. Бул жерде көп жерге кайрылды. Укук коргоо органдарына кайрылды. Азыр сот иштери жүрүп атат. Ушуну толугу менен элдин алдында акыйкаттык баа берип туруп, ушул ичип жегендер мыйзам алдында жооп бериш керек бүттүгү. Мен үчүн элдин маңдай тери менен, көз жашы менен табылган акчаны жанандагы шылында жеп кетиш керек. Элдин талабы бир гана ушул. Жап жаңа кустуруп туруп кайра каналды курулуш керек. 2006 жылдан бери жок суу. Жылда эле уламды акимге барабыз. О акыйрат асап коет, жок. Бул каналдын узундугу 3 чакырым 800 метрди түзөт. Анын 2 чакырымы бетондолгон. 15 жылдан бери 23 миллион сомго аткарылган жумуштар мына ушулар. Каналдын ичине таштанды толуп, тамчы суу акпаганы көрүнүп турат. Ал эми айылдын кире беришиндеги каналдын бөлүгүн көз боемочулук үчүн бетондоп коюшканын жергиликтүүлөр айтышууда. Айылдан тоодон түшкөн суу эле бул жака буруп коет турбайбы? Бул кыргызча айтканда реклама да. Реклама шит болуп калды. Келген кишилерди көрсөтүп, тоодон түшкөн сууну салып коет. Мынакей биздин каналыбыз ага атат. Бул ушул канча метр жер түштү? Бир нарак бер 200-300 метрлер чейин цементтеп койгон да. 200 метр цементтеп койгон. Анткени келген кишилер чоң жол токтоп, аны ушуну көрүп, чын эле канал бүткөн экен, элдин жанында коюп аткан маселеси жөн эле калып турбай деген нерсеге туура келип калат да. Проектиде ошондой көрсөтүлгөн. Проектиде Ушундай. Анын үстүнөн 2 чоң суу келип түшөт да. Айла. Кулактан тоодон ошодон келип аборотдон келип түшөт, канча жол тазалап, каналдардын бүтөбүн кетиришти, үстүнөн түшөт, кайта түшөт, кайта тазалай берип чарчашты да. Канал болсо айыл бай жашайт. Бизге ошо суу керек. Суу. Самга суу агында биз бала чака неберелерибиз менен 20 киши чыгабыз. Тарыктын башыначы. Суу жок, тартыш, тигизи бура тартат, бузуз бура тартат. Быйыл да ошентип айтып коюшу айдырды. Эл бакыш кыйналды аябай. Şu kanal çıksa elin жашоосу жакшы болмок, жакшырмак. Шайлоолордун алдында деле айтып атабыз, канча деген айыл өкмөттөр алмашып атат. Ушул маселени ошол 14 жыл болду, 14 жылдан бери коюп келатабыз. Бирок эч кандай бир чечкиндүү кадам жок да. Болду, аны бүтүрөбүз, мына жазда чыгарабыз дейт. Жазда жолугуп калсак, күздө чыгарабыз дейт. 29 миллион сомдун башын жеген Чолпон ата насостук станциясынын абалы бул. Ишке берилбей жатып коюлган коорлар ар кайсы жеринен тешилип, жарактан чыга баштаган. Өзүңөр көрсөңөр, мына журналисттик талапка жооп берсе, эми иштебей жатып эле баардык жеринен тешилип калбайт да, баардык жеринен иштебей жатып эле баардык жеринен тешилип калбайт да. Ошол насостон чыккан суунун ошондо тең жарым эле бул тештеринен чыгып кетет экен да. Эми почти бир кулак кетип калат. Тектен да бир кулак кетет, ошоктен насостон да. Анан бияктан кетет. Анан тияк барган тияк. Айты жанагы кошкон эмелеринде бул жанагы насосту кошкондо жанагы эме задишкалар бар да, клапандар жабылат. Ошолорго суу чыкканда биз двигательге суу тийбесин деп төшөгөрө койгонбуз да. Төшөк. Ал төшөктү алып койсок, чачырап барып двигательге тиет. Ал двигательди эгерде биздин мойнубузга салып койсок, биз өмүр бою кутула албайбыз адан. Миллиондон ашып турат экен. Насостук станцияга коюлган ар бири 1,5 миллион сомго бааланган 2 агрегат иштебей жатып бузулган. Аталган иштерге акча каражатын бөлгөн Атайын эсептик фонддун директору Кенжебек Тайчабаровдун айтымында, насостук станцияга күчү жетпеген агрегаттар коюлуп калган, бирок ал үчүн эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес.
Мисалы ага ким жоопкерчилик тартат анан мисалы иштебеген нерсени алып барып коюп анын акчасын алып койду. Жок, иштебеген эмес. Ал иштеген. Мощность жетпей калат. Мощность жетпей калган. Суу барып бунун высотасы 129 метр болгон бийиктиги. Анан тиги 1,5 насостун көрсөткүчтөрү бирок ошолго туура эле келет да. 125 метрге тебиш керек эле, бирок турбанын чоңдугу болуп калды, ушундай бир расчёттору туура эмес болуп калган деп ойлойм да. Мазар суу каналы бүтпөгөндүктүн айынан менин аркамда турган дээрлик 500 гектардан ашуун жер иштетилбей турат. Мунун айынан дээрлик 2,5 миңден ашуун калкы бар 2 айылдын эли үлүш жерлерин иштете албай жапа чегишүүдө. Мазар суу каналынын курулуш иштери долбоорун утуп алган Имара Каган компаниясы миллиондордун башын жеп, каналды эксплуатацияга тапшырбай кеткени үчүн тиешелүү органдар иш козгомуш болушкан. Бирок аталган компаниянын башчысы Сейитбеков аттуу жаранга козголгон кылмыш иши белгисиз себептерден токтотулган. Ал эми Токтогул райондук прокуратурасы бул боюнча эч кандай материалдар жок экенин айтып, тим болду. Бул бизде эч кандай материал жок, башка жок, ал боюнча юридическая оценка берилип атат да, текшерилип. Баягы неме болгон адам жоопкерчиликке тартылган. Миллиондордун дайынын таптырбаган чуулгандуу иштерге тийиштиги бар Имара Каган компаниясынын башчысы Сейитбековго эмне үчүн сот иштери токтотулгандыгы тууралуу Токтогул райондук сотунун төрайымы Гүлмира Бапановага кайрылганыбызда бул боюнча маалымат бере албасын билдирип, официалдуу каттарга гана жооп берерин айтты. Ал эми райондук администрация болсо жетекчилердин баары алмашып жаңы келгенин, аталган маселеге быйыл чекит коюлат деп ишендирүүдө. Эми азыр алдыда маселе турат. Ушул кантип ошол нерселердин баардыгын жаматып кайра суу беребиз деп. Бирок негизинен насос иштеди, суу быйыл берилди. Толук кандуу берип аткан күндө да 1-2 жерден авария болду жанагындай. Бирок кемчиликтерди жоюунун үстүндө азыр иштеп атабыз ошол. Жана жерде эгер ошо насостун станцияда бир бетону же бир нерсе жарылып, бир нерсе болуп турса, ошо Имарага жооп берет. Өзүнүн тиешелүү жерлери бар. А именно ошол насос менен, мен түшүндүрүп берип атам, насос менен электродвигатель атайын фонддо ошол учурда жетекчиликтин немеси менен ушу жака коюлду деп ошолго проектированияны ошол менен кошо курган. Ал ошол проектирование менен кошо кургандан кийин анын күчү мощности жетпей калды, бөлөк насосту алмаштырганга туура келди. Анан азыр биз дагы аны алмаштырбасак 2 жылга да бүтпөйт да. Токтогул районунун атайын эсебинин каражаттарын башкаруу боюнча дирекциясы Мазар суу айылындагы насостук станцияга жаңы агрегат алып келүү үчүн 2019 жылы дагы 2 миллион сомго тендер жарыялаган. Бирок тендерди уткан Бекболотстрой компаниясы акчаны алган бойдон насостук станцияга керектүү агрегатты алып келген эмес. Ошентип Мазар суу айылындагы каналдын жалпы баасы 55 миллион сомго чыкты. Бирок курулуш иштери качан бүтөт, эл качан пайдасын көрөт, азырынча белгисиз. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Токтогул району.